В первую очередь они раздеваются, в раздевалку сюда заходят, вот, снимают с себя одежду, заходят в душ. Каракол шаарындагы балчылардын башын бириктирип жүргөн Асхат Галиевдин ишканасында чындап аптекадагыдай тазалык. Жылына бул ишканадан 200 тоннага чейин бал идиштерге коюлуп, чет өлкөлөргө экспортко кетет. Балдын сапатын алгач текшерип көрүү, анан гана жөнөтүүгө мүмкүн. В этом году вот экспортный самый ценный мед, который ценится во всем мире, в Китае, Арабские Эмираты и во Франции. Кытай, Араб Эмираттары, Франция, Америка өңдүү мамлекеттерге жакшы таанылып, экспортко чыгып жаткан экспорт балы быйыл аба ырайына байланыштуу жакшы чогулбай калды. Мисалы жылда Ысык-Көл облусунун аймагында 500 тоннага чейин тоо балы чогултулуп келсе, быйыл болгону 200 тоннага чукул бал алынды. Ошого карабастан таза кыргыз балын таанытуу аракеттери колго алынып жатат. Ал үчүн албетте эң башкысы балдын даарылык касиеттерин жоготуп албоо үчүн бардык аракеттерди көрүү керек. Аны менен катар кыргыз балы хасап жана ISO 22000дин талаптарына татыктуу деп табылып, экспортко чыгарып жаткандан кийин сөзсүз түрдө ветеринардык, санитардык кызматтардын талаптарын так аткаруу зарыл. Эгерде аларды кайдыгер карап, өз билемдик менен чек аралардан алып өтүп сатыкка чыгарам десек, бул бүтүндөй кыргыз балынын аброюна тез таасирин тийгизет. Андыктан буга чейинки бардык аракеттерди жогору баалап, кыргыз балын дүйнөгө таанытууну улантышыбыз керек. В данный момент он сейчас славится во всем мире. Ысык-Көл облусундагы балчылар жылына 500 тоннадан ашык бал өндүрүшөт. Бирок алардын баары эле экспортко кете бербейт. Жарымы ички базарларга чыкса, жарымы бул жерден экспортко даярдалат. Асхат мырза үй бүлөсү менен балды экспортко жөнөтүү үчүн заманбап бул жабдыктарды Кытайдан алдырган. Там у нас есть на тонну 300 мешалка, где мед купажируется. Мына бул жакта 300 тонналык аралаштыргычыбыз бар. Бул жерде бал аралаштыргандан кийин насос аркылуу мына бул түтүктөр менен фильтрден өтүп экинчи аралаштыргычка келип түшөт. Андан соң анан буйртмага жараша ар кандай чоңдуктагы идиштерге коюлуп даяр болот. Мисалы 300 тонналык аралаштыргычты Россиядан алдырсак, балды жылуутуу жабдыктардын бардыгы Бишкектен эле даярдалган. Ал эми негизги аппараттар болсо $30,000 Кытайдан алынган. Даяр продукцияны керектүү өлчөмдөгү температурада кармаш үчүн атайын кампада сактайбыз. В помещении На днях мы расфасовывали для клиентов, значит, в мелкую тару 250-граммовую, 500-граммовую. Акыркы буйртманы кабыл алганыбызда балды 250 жана 500 граммдык идиштерге ыңгайлап койдук. Аны мына бул жарым автоматташтырылган жабдыктын жардамы менен даярдадык. Мунун жардамы менен бир күндө 1 тоннага чейин балды чакан идиштерге коюп жетишүүгө болот. Асхат Галиевдин айтуусунда бал өндүрүүдө айрым балчылар ишин жакшы өздөштүрө албайт. Кеп-кеңештерге, заманбап технологияларга муктаж. Мындан улам балчылар биригип адистер менен тажрыйба алмашуу иш-чараларын уюштурууда. Белгилей кетсек, азыр Ысык-Көл облусу боюнча 1000ге жакын балчылар каттоодо турат. Алардын 200дөн ашыгы туруктуу бал өндүрүп келишүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Асанов, Сергей Мещенко, жаңылыктар, Каракол шаары.